Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүнкү видеодо сулуудан балдарга токошторду жасап беребиз. Сулуу өз аябагандай пайдалуу, бирок биз каша жасаганда балдар көп жактырып жешпейт, ошондуктан пайдалуу токошторду жасап берсек болот. Шоколад кошуп жасайбыз, өзгөчө даамдуу болот. Бир гана балдарга эмес, чоңдорго дагы абдан жагат. Мындай токошторду биз дүкөндөрдөн алып эле жүрөбүз, ал эми үйдөн жасасак албетте өзгөчө даамдуу, өзгөчө пайдалуу болот. Анда эмесе келиңиздер чогуу жасайлы. Бизге керектүү азыктар 4 жумуртканы чагып алабыз. Төрт жумурткага 200 граммдай кумшекер кошобуз. Кумшекер татымыңызга жараша. Эгер аябай таттуу жакшы көрсөңүз, бир аз дагы кошсоңуз болот, бирок бул жакка шоколад кошулат, ошондуктан 200 грамм жетиштүү болот. Жакшылап аралаштырып алабыз. Кумшекер бир аз эригенден кийин өсүмдүк майынан 200 мл кошобуз. Кайрадан аралаштырып, эми кургак азыктарды аралаштырабыз. Бизге жүгөрүнүн крахмалы керек. Бул жерде 3 аш кашык. Эгер тараза болсо 40 грамм өлчөп алсаңыз болот. Ал эми тараза жок болсо өтө толтурбай аш кашык менен 3 аш кашык алсаңыз жетиштүү болот. Бул жүгөрүнүн крахмалына бир аз ванилин кошобуз, жарым чай кашыктай. Жана 1 чай кашык разрыхлитель кошулат. Жумурткага кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Бүртүкчөлөр болбош керек, ошондуктан тегиз аралаштырып алабыз. Жумурткабыз бир аз коюулана түштү. Эми бул жака сулууну кошобуз. Сулуу болжол менен 300-350 граммдай кошулат. Бул жумуртканын өлчөмүнө жараша, көлөмүнө. Ошондуктан акырындап алгач 300 грамм кошуп алабыз. Жана дагы бул жака кааласаңыз апельсиндин цедрасын же болбосо мен мына ушинтип мандариндин кабыктарын майдалап кургатып койгом. Кошуп койсок бир аз жыт берет. Бул албетте каалооңузга жараша, кошпой деле койсо болот. Жакшылап аралаштырып алабыз. Сулуунун 2 түрү болот. Биринчиси тез даярдалуучу, 5 мүнөт кайнатканда эле быша турган, жана бир аз кечирээк даяр боло турганы 15-20 мүнөттө даяр болот. Меники ошол экинчи түрү бир аз кечирээк даяр болот, ошондуктан мен азыр дайындап коюп, бир аз убакытка сулуу көөп чыкканча 15-20 мүнөттөй коюп коем. Ал эми эгер даяр 5 мүнөттө даяр боло турган сулуу болсо, анда дароо эле духовканы иштетип бышыра берсек болот. Бул жака дагы бир аз кошсок болот. Бардыгы болуп 350 грамм кошулду. Эгер тез даярдалуучу сулуу болсо, анда шоколадты дагы аягында дароо эле кошо беребиз. Ал эми мен 15 мүнөт коюп койгондуктан азыр шоколадты кошпой турам. Бул бир аз коюулана түшөт дагы. Андан кийин бышыра берсек болот. Шоколадты болсо бир аз майдалап алабыз. Шоколаддын кез келген түрү боло берет. Бул жерде эң негизгиси курамында какао 55%дан жогору болсо жакшы болот. Шоколаддын жарымынан көбүрөгүн камырга салабыз. Бир аз бөлүгүн алып коюп, бетин кооздогонго алып коебуз.
баардыгын жакшылап аралаштырып формабызга куя берсек болот. Духовканы алдын ала иштетип койдум 180 градуска коюп. Идиштин алдына пергамент кагазын же болбосо мына ушундай тефлон ковриктеринен төшөп, 1 чай кашыктан, эгер чоңураак токоч болсун десеңиз, 1 аш кашыктан куюп тоголок кылып коебуз. Бул токочтор көп көтөрүлбөйт, бир аз жайылат, ошондуктан арасына орун калтырып сала беребиз. Эми калган шоколадтардан бетине дагы бир аз кооздоп коебуз дагы, ысык духовкага ортоңку көзүнө салабыз. 180 градуста 10-15 мүнөттүн ичинде бышат. Мына ушинтип жайылып токочторубуз бышты, ошондуктан сөзсүз түрдө ортосуна орун калтырып жана бийигирээк эле жөн эле кашык менен куюп койсок деле болчудай, тоголок кылып жайбай эле. Азырынча ысык, бир аздан кийин муздатып, андан кийин ичин көрөбүз. Достор, мына ушинтип бүгүнкү токочторубуз даяр болду. Аябагандай даамдуу жана кырсылдаган токочтор болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.